Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 21-мыйзам. Бардык маанилүү иштерди мүмкүн болушунча тез баштаңыз. Бир адам дарыгерге келет. Ал өзүнө коюлган жоопкерчиликтен алы кетип, өзүн абдан жанчылган, чарчаңкы сезип турган эле. Анын башы дайыма алдыда күтүп турган иштер менен толтура болчу. Мунун аягы көрүнө турган түрү жок. Анын маанилүү иштерге убактысы жетпей калгандыгы өзгөчө кыжаалат кылып жатты. Бир аз убакыт мурда ал зарна болгон эле. Түндөсү уйкусу жакшы болбой, күндүзү тез чарчайт. Өзүнө болгон ишеним күн санап азайып, анын ордунда акырындап депрессия ээлеп алды. Акылман дарыгер оорунун баардык себептерин анын жашоосунун кандай жашагандыгы менен байланыштуу экендигин түшүндүрдү. Мында 3 нерсе өзгөчө ролго ээ эле. Зарыл нерселерди маанилүү нерсе менен чаташтыргандыгы, кээ бир иштерин улам кийинкиге жылдыргандыгы жана ар дайым кемчиликсиз болууга умтулгандыгы. Зарыл жана маанилүү. Бул түшүнүктөрдүн ортосунда белгилүү бир айырма бар. Маанилүү иштерди канчалык кийинкиге жылдырган сайын, алар ошончолук зарыл боло баштайт. Ушундан улам биз өзүбүздү улам жаман сезе баштайбыз. Кээ бир анча маанилүү эмес иштер үчүн деле өзүбүздү күнөөлүү сезген учурлар болот. Жеңүүчүлөрдүн сыры алар бардык маанилүү иштерди тез арада зарыл ишке айландырат. Алар мындай иштерди мүмкүнчүлүк болоору менен дароо чечишет. Биз иштердин маанилүүсүн да, анча маанилүү эмесин да канчалык кийинкиге жылдырган сайын, алар ошончолук зарылга айланып, акыры өзүнүн чечилишине көп убакыт талап кылат. Ушул жерден кымкууттук башталат. Ар дайым зарыл иштерди чечүү менен алек болгон адам маанилүү иштерди чечүүгө дайым убактысы жок болот. Зарылдык биздин жашообузга канчалык көп таасир этсе, маанилүүлүк ошончолук өз таасирин жоготот. Зарылчылык үчүн биз төлөгөн баа бул маанилүү нерсени жоготууда турат. Бүт көңүлдүн зарыл иштер ээлеп алгандыгы үчүн жашообуздагы маанилүү нерселерге аз убакыт бөлүнүп калышына жол бербөө керек. Элестетиңизчи, сиз эс алууга баратып, автоунааңыздын жүк салуучу бөлүгүнө буюмдарыңызды салып жатасыз. Айталы, сиз алгач ал жака майда буюмдарды, кийим салынган чакан пакеттерди салсаңыз, анда чоң чемодандарга орун калбай калышы мүмкүн. Алгач чоң чемодандарды батырып, андан кийин бурч-бурчтарга майда буюмдарды салган туура болмок. Дал ушул сыяктуу эле, алгач маанилүү иштерди пландаштырып, алардын арасындагы убакытка анча мааниге ээ болбогондорун сыйгалаштырганыңыз жакшы. 72 саат эрежеси. Бир нерсени пландаштырып туруп, аткара албай калган учурларыңыз болду беле? Болушу толук ыктымал. Балким аткарылбай калганыңызда өзүңүздү жемелеген болушуңуз да мүмкүн. Чындыгында сиз болгону 72 саат эрежесин сактаган эмессиз. Бул эреже боюнча чечим кабыл алгандан кийин 72 саат ичинде кандайдыр бир иш аракет жасаш керек. Эгер сиз мындай кылбасаңыз, бул планыңызды ишке ашыруу үчүн 100-1 эле мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бул учурда сиз өзүңүздүн мээңизге ийгиликке ишенбегендигиңиз жөнүндө белги бергендей болосуз. Эгер өзүңүздүн мээңиз өзүңүзгө ишенбесе, айтылган нерсени олуттуу кабыл албай, унутуп эле койгонуңуз дурус. Түпкү сезимибиз биздин пландарга толугу менен ишенип, эстеп калуусу үчүн алар борбордук нерв системасында бекемделиши керек. Бул качан сиз өзүңүзгө өзүңүз кыймылдоо үчүн буйрук бергенде гана болот. Кечеңдеген ар бир саат сиздин кызыгууңузду төмөндөтөт. Зарылдык менен шашылыштыктын айырмасы. 72 саат эрежеси сиз иштөө ылдамдыгын тездетишиңиз керек дегенди түшүндүрбөйт. Тескерисинче, ашыкча шашылуу стрессти күчөтүп, ооруга алып келиши мүмкүн. Көбүнчө шашылбай иштөө талап кылынат. Адам дайыма бир иштен экинчи ишке кууп жүрүп иштөө үчүн жаралган эмес. Бир фирма джунглиде соода ишин кылууну чечип, товарды ташуу үчүн африкалык жүк ташуучуларды жалдашат. Жүк ташуучуларды дайыма кууп иштеткенге карабастан, 3-күн күн дегенде канча айтканына карабастан жерге отуруп алышып, мындан ары жолду улаганга көнүшпөйт. Кыжырданган фирманын жетекчиси түшүндүрүүнү талап кылат. Ошондо африкалыктардын бирөөсү ага: "Биз абдан эле шаштык. Денебиз бул жерде болгону менен жаныбыз жетип келгиче күтүп турушубуз керек", деди. Биз өзүбүздү тыңшап, мындан аркы планды белгилеп, көп иштердин арасында чынында эле маанилүү болгонун тандап алуу үчүн бизге тынчтык жана жымгыжырттык керек. Ошондуктан дароо жана тез деген түшүнүктөрдүн ортосунда айырма бар. Маанилүү иштерди аткарууга дароо киришүү керек, бирок сөзсүз эле аларды өтө тез ылдамдыкта аткаруунун зарылдыгы жок. Бир мезгилде бир нече иш
аткарып дайыма өтө шашылып жүрүүнүн кереги жок. Бирок маанилүү ишти узакка жылдырбай дароо аткарып баштоо керек. Кийин кылам оорусу. Ишти кечеңдетпей баштоо принциби сизге анча көп рахат алып келбеген иштерге да тиешелүү. Бул жерде кийин кылам дегендик абдан айкын көрүнүп калат. Сизде өз убагында мейманканада орун ээлеп койбогон учурлар болсо керек. Анан мейманканалардын биринин аркасынан бирине чалып, бош орун калбагандыгын угууга бир топ убактыңыз кетет. Эгер сиз бул ишти өз убагында жасаганыңызда бир эле телефон чалуу жетиштүү болмок. Эми ал бир нече сааттарга созулат. Биз кийинкиге жылдырган жагымсыз иштер саат сайын андан да жагымсыз боло баштайт. Алар чындап эле биздин кыйнай баштайт. Ал жөнүндөгү ой бүт күнүбүздү бузат. Эгер мындай иштерди биринчи кезекте аткарып койгонубузда алдыда жагымдуу гана иштер калмак. Эң жаман көргөн иш да аткарылгандан кийин бизге рахат тартуулаганы эсиңизде болсун. Кемчиликсиздикке умтулуу. Ишти аткарууну мүмкүн болушунча тезирээк баштоо жетишсиз, аны аягына чыгаруу керек. Өтө эле кемчиликсиздикке умтулгандык тигилже бул иштин аягына чыгарууга тоскоол болот. Ал биздин бардык аракеттерибизди жокко чыгарып да кое алат. Кемчиликсиздикти сүйгөн адам 80% убактысын акыркы убакта жасаган 3% ишин кынтыксыз кылып жасоого кетирип коюшу мүмкүн. Анткени менен 99% адам бул иштердин аткарылышында айырмачылыкты деле байкалбайт. Чыныгы кемчиликсиздик адам үчүн ар дайым жеткиликсиз боюнча калаары окумуштуулар тарабынан качан эле далилденген. Сүрөтчү Пьер Боннар жөнүндө айтып калышат. Ал бир күнү кисти боектору менен Луврга келип, өзүнүн картиналарынын бирин көчүрүп жаза баштайт. Музейдин кароолчулары аны кармап алышат. Боннар актана баштайт. Бул менин картинам го. Мен али бүтө элекмин. Кароолчулардын бири ага каршы чыгып, картина бүткөн, болбосо ал Луврда илинип турмак беле дейт. Перфекционизмдин көйгөйү ката кетирүү адамдагы коркунучта болгон. Проект бүтмөйүнчө аны мүмкүн болгон катачылыгын эч ким деле көрбөйт да, бирок ийгиликке кемчилик кетирбеген адам эмес, иштеген адам жетишет. Ал эми иш дайыма катачылыктар менен коштолот. Иштин жыйынтыгын кетирген катачылыктардын саны менен баалоого болбойт. Ошентсе да мектептердин дээрлик баарында баалоо дал ушул жол менен жүргүзүлөт. Бирок адамдын ката кетирүүгө укугу болушу керек. Анткени ката кетирүүдөн биз үйрөнөбүз. IBM фирмасынын негиздөөчүсүнүн бири Том Отсондун кол алдындагы жумушчусу ката кетирип, ал катачылык фирмага $10 миллион турат. Отсон жумушчуну өзүнө чакырганда, ал өзүнүн иштен айдала тургандыгында шек да жок эле. Бирок шеф сизди иштен айдаппы? Сиздин окууңузга $10 миллион сарптагандан кийинби? Эч качан, деп жооп берет. Биз өз катачылыктарыбыздан сабак алышыбыз керек. Ошондо гана биз күчтүүрөөк, акылдуураак боло алабыз. Бул жерде төмөнкү эрежени жетекке алган жакшы. Ката кетирбегенге аракет жасап, ишти кечеңдеткенден көрө кичине катачылыктарды кетирип, иш аракетти баштаган жакшы. Практикалык көнүгүүлөр. Бүгүн мен маанилүү иштерди мүмкүн болушунча тез баштоо жөндөмүндү арттыруунун үстүнөн иштейм. Ал үчүн буларды жасашым керек. Биринчи, ар бир таңда өзүмө баарынан көп эмнени жасагым келбей жатат. Дал ушул ишти биринчи кезекте аткарам. Ушинтип мен бардык жагымсыз нерселерден тез арылам. Алардан канчалык тез арылсам, менин күнүм ошончолук кубанычтуу болот. Анткени менин алдыда жагымдуу гана иштер күтүп турат. Экинчи, андан кийин кайсы иш мен үчүн эң маанилүү деген суроону беремин. Дароо аны аткарууга киришип, аягына чыкмайынча башка нерселерге алагды болбоймун. Бул күнү башка эч нерсени жасоого үлгүрбөсөм да, эң негизгиси аткарылганы көңүлүмдө болот. Үчүнчү, өзүмдө шашылыш иштерге көп энергиямды коротпой, маанилүү иштерге көбүрөөк убактымды бөлүү үчүн жашоомдо эмнени өзгөртүшүм керек деген суроону беремин. Төртүнчү, эмнени гана пландаштырбайын, аны аткарууга жакынкы 72 саат ичинде дароо киришем. Кандай болгондо да бул багытта биринчи кадамымды жасашым керек. Бүгүндөн баштап баарын өзүмдүн ыкчаандыгым менен таң калтырам. Бешинчи, өтө эле кемчиликсиздикке умтулуунун тузагына түшүп калбадымбы? Карап көрүп, өз ишимдин акыркы чекитин каерден коюшум керек экендигин аныктайм. 22-чи мыйзам. Өзүңүзгө жоопкерчилик алыңыз. Кожоюн өзүнүн жумушчусунун апельсинди сатып келүү үчүн базарга жөнөтөт. Кечиндеси жумушчу келип, жолум болбоду. Адамдар бир удобуштан менин апельсинимди кымбат сатып жатканымды айтышып, ошондуктан эч нерсе сата албадым деп билдирди.
Анда кожоюн: "Акылың апельсиндикинен да аз экени өкүндүрөт" деп жооп кылды кожоюну. Жумушчу кожоюнуна капа болду. Бирок кожоюн апельсинди колуна алды да: "Эгер мен апельсинди муштумда кысып койсом эмне болот?" деп сурады. Ширеси чыгып кетет. Эгер эшек аны туягы менен тебелеп кетсечи, баары бир ширес агат. Кептин баары ушунда. Апельсинди эмне кылбагын, андан баары бир ичинде эмне болсо ошол чыгат. Сенде пайда болгон кырдаалга жооп кыла турган жөндөм бар. Сен өзүңдүн акылсыздыгың үчүн башкаларды күнөөлөп, бул жөндөмдү ошолорго берип жатасың. Ишибиз биздин көңүлүбүздөгүдөй болбой калганда эле биз жоопкерчиликти жагымсыз шарттарга же башка адамдарга арта салабыз. Биз экономикалык кырдаалды, жашоо шарттарын, ата-энебизди, жубайыбызды, фирманы, ден соолугубузду, жетекчиликти күнөөлөйбүз. Эгер ушул нерсе болбогондо, эгер менин көбүрөөк убактым же акчам болгондо, сен ушуну кыла элегиңде менин маанайым жакшы болчу. Жана башка ушул сыяктуу наалыгандарды көп эле жолу уксаңыз керек. Бул айтылгандардын баарын бир нерсе бириктирип турат. Баарына мен эмес, башкалар күнөөлүү. Бирок башкаларга жоопкерчиликти арткан адам ошол эле мезгилде бийликти да ошолорго берет. Кеп шарттарда эмес, биздин аларды кандай пайдалангандыгыбызда. Жеке жашооңуз үчүн толук жоопкерчиликти өзүңүзгө алганда гана сиз жеңүүчү боло аласыз. Албетте өзүңүз кептелген ар бир шартка жооптуу эмессиз деңизчи, бирок аларды кандай пайдаланып, аларга кандай мамиле кылганга сиз гана жооптуусуз. Азыркы учурда сиз кабылган экономикалык кырдаалга сиз жооптуу болбошуңуз мүмкүн. Бирок өзүңүздү кандай алып жүрүштүн жоопкерчилиги сизде гана. Сиз жагымсыз экономикалык кырдаалды актануу катары колдонсоңуз болот. Эми эки эсе этият болушум керек деп. Же мындан жаңы мүмкүнчүлүктөрдү көрсөңүз болот. Баары бир эч нерсе жоготпоймун. Мындан төмөн жыгылууга мүмкүн эмес. Жоопкерчилик деген сөздү, жооп деген сөздү оңой эле байкоого болот. Жоопкерчилик деген сөз ар кандай шартка жооп бере алуу дегенди түшүндүрөт. Эгер сиз өз максатыңызга көңүл топтоп, эч кимге бул жолдон адаштырууга жол бербесеңиз, ошол жооп туура болот. Бернард Шоу бул ойду абдан кыска, жыйынтыктуу билдирген. Биз өзүбүздүн баардык жамандыктарыбыз үчүн шарттарды күнөөлөп үйрөнүп калганбыз. Бул жашоодо ийгиликке жетүүнү каалаган адам өзүнө керектүү болгон шарттарды издеп табат. Эгер таба албаса, аларды өзү түзөт. Өзүнө жоопкерчилик албаган адам туткунга түшөт. Өзүнө жоопкерчилик алган адам боштондукка ээ болот. Виктор Франкл 20-кылымдын эң көрүнүктүү психологдорунун бири болгон. Ал концлагерде көп жылдарын өткөргөн. Анын бүтүндөй үй бүлөсү ошол жакта каза болот. Өзү да абдан көп кыйноолорго туш болуп, өлүм алдында турган. Камакта отуруп, Франкл муну түшүндү. Бул окуяга мамиле кылуу жагынан менин үстүмдөн эч ким бийликке ээ эмес. Силер мени кыйнап, жакындарымды өлтүрүшүңөр мүмкүн, бирок менин оюм өзүмө гана таандык. Тигилже бул кырдаалга кандай мамиле кылышты мен өзүм гана чечем. Ал өзүнө бул абдан кыйын учурда мен өзүмдүн инсандыгымды жана мүнөзүмдү сактап кала алсам, муну ар бир адам жасай алат деп сөз берет. Виктор Франкл өзүнүн байкоолорун бир сүйлөм менен билдирген. Адамга берилген эркиндиктердин эң акыркысы ар кандай түзүлгөн кырдаалга мамилесин өз алдынча тандап алуудан турат. Бардык мезгилде көптөгөн адамдар туткунга түшүп, кулдукка алынышкан. Алар биз сыяктуу эркин болуш үчүн бардык нерсени беришмек, бирок биз чындыгында канчалык эркин экенибизди өзүбүз үчүн аныктап алышыбыз керек. Ар күнү биз өзүбүзгө өзүмдүн чексиз эркиндигимди кандай пайдаланып жатам деген суроону беришибиз керек. Биздин күнүмдүк тандообуз. Ар бир жаңы күн жаңыдан төрөлгөнгө окшош экендигин көптөгөн акылмандар бекемдеп келишкен. Эмне үчүн? Анткени ар бир күн бизде жаңы жашоо баштаганга мүмкүнчүлүк бар. Ар бир күн бизге баа жеткис белек кылат. Жашообузду бактылуулуктан алыс кылып жаткан бардык нерсени өзгөртүү. Адатта биз мындай мүмкүнчүлүктөрдү байкабай калабыз. Эгер тандоо бизге таандык экенин моюнга алсак, биздин актанууга укугубуз калбайт. Ушундай болгондо бардык нерсе биздин өзүбүздөн гана көз каранды. Ошондуктан биздин бийлигибизде болгон жашоо шарттарына өтө көп маани берип коебуз. Ушундан улам жыйынтык. Биз өзүбүз каалагандай жашабайбыз. Биз өзүбүз жок кылабыз. Өзүн өзү жок кылуунун көп ыкмалары бар. Биз өзүбүздүн денебизди, сүйүүбүздү жана кыялдарыбызды жок кылып кое алабыз.
Башкалар балким бул нерсени байкабашы мүмкүн, бирок бул учурда биз табияттын мыйзамдарын бузуп, өзүбүзгө карата кылмыш кылып атабыз. Көпчүлүк адамдар шартты өзгөртүп, өз эркиндигин кайтарууга күчү жетпейт деп ойлошот. Анын ордуна алар ченеми жок күчүн өздөрүнүн кулдугун сактап калуу үчүн жумшашат. Адамдар үчүн баардык жоопкерчилик алардын өзүндө гана экендигин моюнга алуу кыйын. Өзүнө жоопкерчилик албаган адам анекдоттогу үйүнөн сэндвич алып келип, аны кошо иштешкендерине кандай гана жаман, дагы сыр, помидор менен экен, көргүм жок деп сүйлөгөн каармандай. Күнүгө ушундай болот эле. Акыры бир күнү кошо иштегендердин бирөө чыдабай, эгер сен помидор менен сыр кошулган сэндвичти жакшы көрбөсөң, аялың айт, башка бир нерсе жасап берсин дейт. Эмнесин айтасың? Каршы алды тиги. Менин аялым жок. Мен бул сэндвичти өзүм үчүн өзүм жасайм. Жашоодо да ар ким өз үчүн өзү сэндвич даярдайт. Тандоо биздин өзүбүзгө гана таандык. Карьералык өсүү үчүн жоопкерчилик. Сиздин айлык маянаңыз ортодон жогору болору сизден гана көз каранды. Компания сизге фантастикалык айлык акыларга кепилдик бергенге милдеттүү эмес. Жетекчи сиздин кызмат тепкичи боюнча жогору жылышыңызга кам көрүүгө милдеттүү эмес. Аялыңыз телевизорду өчүрүп, пиджагыңызды кийгизип, эшикке чейин узатууга милдеттүү эмес. Албетте, баары эле биз каалагандай боло бербейт. Бирок тигил же бул кырдаалыкка кандай мамиле кылышты сиз гана чечесиз. Жагымсыз шарттар сиздин кыймылыңызды акырындатып же токтотуп коюшу мүмкүн. Бирок сиз эч кандай тоскоолдукка карабастан алдыга жылууга чечим кабыл алсаңыз да болот. Мисалы, айлык маянаңыздын канча болушуна сиз өзүңүз жоопкерчиликтүүсүз. Анткени маянаны албайт, аны иштеп табуу керек. Ар дайым өз мүмкүнчүлүгүн колдон чыгара берген адамдын аягандан башка сөз жок. Эртеби кечпи ага өзүңнүн жөндөмдүүлүктөрүңдү кандай иштеттиң деген суроого жооп берүүгө туура келет. Бизге эркиндик берген чечимдерден бекинүүнүн кереги жок. Бул күрөштөн баш тартып, жашоо бекер эле өткөнүн моюнга алгандык болуп саналат. Башкалар менен болгон мамиледеги жоопкерчилик. Биз өзүбүздүн жеке мамилелерибиз үчүн да жоопкерчиликте экенибизди моюнга алуу оңой эмес. Өзгөчө, эгерде бул мамиле туура эмес болсо, бирөө биринчи баштаганы үчүн эле талаш тартышка түшүүнүн кереги жок. Талаштын ордуна башка жоопту тандоого болот. Эгерде бизди чагып алган жыландын аркасынан кууй турган болсок, бул кан аркылуу уунун денеге тез таркашына гана алып келет. Андан көрө тезинен ууга каршы даар ичкен жакшы. Дароо талашка түшүүнүн ордуна биз өзүбүздүн кандай жооп кылаарыбызды колго ала тургандыгыбызды эстеңиз. Балким сизге төмөнкү ойлор жардам бериши мүмкүн. Башкалардын бизге болгон терс мамилесинин себеби көбүнчө биз өзүбүз болуп калабыз. Эгер биз муну мойнубузга алсак, жүрүш турушубузду оңдоого алыбыз жетет. Башка адамдын агрессивдүү болушу көбүнчө анын коркунучу менен байланышкан. Балким ал болгону сиздин үстөмдүк кылууңуздан коркот. Адамдардын өзүн өзгөртүүгө караганда сиздин аларды баалоо талаптарыңызды өзгөртүү бир топ жөнөкөй. Сиз адамдарга баа берүүдө өтө чоң талап коюп алышыңыз мүмкүн. Ошондуктан сизди толугу менен канааттандырган адамды эч качан таппайсыз. Мындай болсо, биздин көңүл калуубуздун себеби башка адамдын жүрүм туруму эмес, биздин өзүбүздүн ашыкча күтүүлөрүбүз. Эгер кимдир бирөө биздин алдыбызда көңүлүбүзгө жакпаган бир нерсе жасап аткан болсо, ага кандай жооп жасашты чечүү биздин колубузда экенин эстөө керек. Өзүнөн өзү пайда болгон реакцияны бир нерсе нече секунда токтотуп туруп, төмөнкү суроолорго жооп бериңиз. Биринчи, балким бул менин өткөн мезгилдеги терс жүрүш турушума карата болуп жүрбөсүн. Экинчи, балким бул адамдын кыжырдануусунун артында коркунуч бардыр. Андай болсо, мага аны түшүнүү жана жардам берүү оңой. Үчүнчү, мени чындыгында эмне кыжырдантып жатат? Адамдын жүрүш турушубу же өзүмдүн алардан көптү күткөнүмбү? А балким себеп мен өзүмө өзүм ишенбегендиктендир. Баары сиздин колуңузда экенин моюнга алыңыз. Сиз жашооңузга убагында ушундай багыт бергениңиз үчүн гана ал азыркыдай болуп жатканын түшүнүшүңүз керек. Ушуну түшүнгөндөн кийин гана бүгүнтөн баштап жашооңузду бир топ бактылуулук нугуна бура аласыз. Бул сиздин өз жашооңузду колуңузга, башкарууңузга алдыңыз деген түшүндүрөт. Илгери бир акылман устат жашаптыр. Ал баардык суроолорго жооп билчү экен. Бул сыр анын эки окуучусуна тынчтык бербей, бир күн устатын сынамак болушат. Алар аркасына чымтыкчыкты жашырып алышып, анын тирүү же өлүү экендигин сурамакчы болушат. Эгер устат тирүү десе, алар чымчыктын мойнун шып толгой салып өлтүрүп коюшмак.
ушуну менен устаты туура эмес жооп берген болот эле. Ал эми ал эгерде өлүү десе кое беришмек да устатынын туура эмес айтканын дагы бир ирет далилдешмек. Устатынын жанына барышып, биздин аркабызда жашынган чымчык тирүүбү же өлүүбү айтыңызчы дешет. Устаты аларга токтоо көзү менен карап, мен эмне деп айтсам да баары силердин колуңарда деп жооп берет. Сиз баарын өзгөртө аласыз. Өз мамилелериңизден баштап банктагы эсебиңиздин көлөмүнө чейин сиз муну чечим кабыл алып, иш аракет жасай баштаган күндөн баштап жасай аласыз. Анткени сиз өз жасаган иштериңиз үчүн эле эмес, жасабаганыңыз үчүн да жоопкерчиликтүүсүз. Эски бир ырда кошуна кварталга чылым сатып алуу үчүн чыккан адам жөнүндө ырдалат. Жолдо баратып, анын башына таң каларлык ой келет. Капыстан эле турган жерден Нью-Йоркко жөнөп жиберсем не болот? Паспорту жанында, акчасы да жетишерлик. Бул анын бүт жашоосундагы кыялы болгон. Ал бул акылдан адашкан жоругунун кийинкилигин абдан кооздоп сүрөттөйт да, чылымын сатып алып, кайра үйүнө жөнөйт. Сиздин жашооңузда кыялдарыңыз ишке ашабы, жокпу сизден гана көз каранды. Эгер сиз дароо азыр ишке киришсеңиз, каалаган нерсеңиздин баарын кыла аласыз. Бул үчүн күчүңүз да бар. Бирок этият болуңуз. Эгерде сиз өтө узак убакытка чейин чечкиндүүлүгүңүздү жана эркиңизди колдонбосоңуз, алар алсыздап барып, акырын бир отого жоголуп кетет. Жеңүүчүлөр ар дайым толук жоопкерчиликти өзүнө алып, эч кимге өз жашоосунун үстүнөн бийлик бербейт. Алар жашоосундагы бардык окуяларга таасир эте албашын билет, бирок аларга кандай мамилени маани берип, кандай мамиле кылышты чече аларына ишенет. Жеңүүчүлөр өздөрүнө толук жоопкерчиликти алган учурдан баштап, бардык терс эмоциялар алардын үстүнөн болгон күчүн жоготорун билишет. Практикалык көнүгүүлөр. Бүгүндөн баштап өз жашоом үчүн бүтүн жоопкерчиликтүү болууга чечим кабыл алам. Ал үчүн мен төмөндөгүлөрдү жасашым керек. Биринчи, бүгүн мен адамдарды да, шарттарды да эч нерсеге күнөөлөбөйм. Эгер мен кимдир бирөөнү күнөөлөсөм, ага өз жашоом үчүн бийлик берип койгон болом. А мен өзүм өз жашоомдун кожоюну болгум келет. Экинчи, эгер кайсы бир кырдаал мен үчүн аябай кыйын болуп атса, көзүмдү жумуп, менден бир канча кыйын болгон адамдарды элестетем. Анан өзүмө суроо берем. Эгер ушул адам менин ордумда болсо, кырдаалды кандай баалайт эле жана эмне кылат эле? Үчүнчү, эгерде мен бүгүн кайсы бир максатыма жетпей калсам, бул үчүн жоопкерчилик мен өзүмдө турат. Дал ушул сыяктуу эле өз ийгиликтерим үчүн да жоопкерчилик алам. Ийгилигим үчүн сүйүнөм жана сыймыктанам. Бул мен өзүмө болгон ишенимди бекемдөөгө жардам берет. Төртүнчү, эгер мага кимдир бирөө жинденген мамилесин көрсөтсө, аны кокустан капа кылып же коркутуп койгон эмесминби, ушуну түшүнөмүн. Мен адамдардан өтө эле көп нерсени күтүп жаткан жокмунбу? Аны да карап көрөмүн. Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 23 мыйзам. Коркунучуңузду жеңип үйрөнүңүз. Токойдо сейилдеп жүрүп, кичинекей бала бакчасында иштеп жаткан эки багбанчыга кездешип калат. Бакчылар бири-биринен абдан айырмасы чоң эле. Бирөөсү отоо чөптөргө аябай жыш толуп кетиптир. Багбан буга абдан кыжаалат болуп жатты. Экинчи бак кам көрүлгөн. Анын ээси өзүнө ыраазы болуп, кыңгыраны ырдап жатты. Бактагы иш ага эч кандай кыйын болбогондой сезилип турду. Бала ушул багбан менен таанышууну чечти. Эмне үчүн ал оңой эле багын жакшы карап, ал эми беркиси башын көтөрбөй иштесе да, эч кандай жыйынтык болбогонун кызыгып сурады. Багбан жооп берди. Мурда мен да ал сыяктуу алым калбай калгычакты отоо чөптөрдү жулуп, жан талашат элем. Бирок баар бир тамырларын кала берип, кайра эле өсүп чыгат эле. Алар мен жулгандан тез өсүп чыгышат. Анан мен башка жолду таптым. Мен отоо чөпкө караганда тезирээк өсө турган гүлдөрдү эктим. Көп өтпөй гүлдөрдүн өскөнүнөн отоо чөптөр өзүнүн өзү жок болду. Кетип баратып токойдун четинен бала жалаң өсүмдүктөр өскөн 3-чү жерди көрүп калды. Багбан аны: "Бул жер тилкесинин ээси мыкты дарыгер. Ал биздин үчөөбүздүн арабыздан эң акылдуусу. Багындагы чөптөрдөн ал дарыларды жасайт." Ар бир адам, улуу иштерди жасаган адам да коркунучту сезет. Эч нерседен коркпогон эр жүрөк эмес, коркунучка карабай ага жылган адамдар эр жүрөк. Коркунуч бул биздин болушун каалабаган окуялар жөнүндөгү элестетүү. Бул элестетүүлөр канчалык айкын болсо, ошончолук тез пайда болуп, коркунуч ошончолук күчтүү болот.
Аны менен күрөшүү кыйын, бирок ага каршы андан күчтүүрөөк сезимди коюп, пайдага айландырып алууга болот. Биз коркунуч алдында алсыз эмеспиз. Аны менен күрөшүп, жашообуздун уулашына жол бербей коюуга алыбыз жетет. Коркунучту ыраазы болуу менен жеңүүгө болот. Коркунуч отоо чөптү жулган сыяктуу жулуп таштоого мүмкүн эмес. Элестетиңизчи, сиз жарыкты өчүрдүңүз эле, көзгө сайса көрүңүз, караңгыга кабылдыңыз. Караңгылыкка каршы эмне кыла аласыз? Аны менен күрөшүп, же кууп чыкканга аракет кылууга болбойт. Аны кууп жеңгенге да болбойт. Аны жарык менен гана жеңе аласыз. Коркунуч караңгылыкка окшош. Биздин мээбиз ар бир көз ирмемде бир гана ойду ойлоого мүмкүнчүлүгү бар. Эгер биз аны коркунучка каршы келген эмоциялар менен толтуруп койсок, коркунучка орун калбай калат. Коркунучтун каршылыгы бул эр жүрөктүүлүк эмес. Анткени эң эр жүрөк деген адам да коркунучка кабылат. Бирок ал ага карабастан иш аракетин уланта берет. Дал ушул үчүн биз аны эр жүрөк дейбиз. Коркунучтун карама каршысы ыраазычылык. Ошондуктан коркунучту ыраазычылык менен гана жеңүүгө болот. Эгер сизде ыраазычылык сезимин жараткан 5 нерсени эстесеңиз, коркунучтун изи да калбай калат. Бул абдан жөнөкөй нерселер болушу мүмкүн. Мисалы, басуу, көрүү, сүйлөй алуу, окуй алуу. Бул сиздин үйүңүз, автоунааңыз, сизди жакшы көргөн жана сиз жакшы көргөн адамдар болушу мүмкүн. Биз бул нерселердин баарын сөзсүз түрдө болуш керек да дегенде кабыл алабыз. Кандай болгондо да алардан ажырап калгыча ушундай сезимдер болот. Баса албай калганда гана адам басуу өзү кандай бакыт экендигин түшүнөт. Муну тез-тез түшүнүп, сезип туруу керек. Ошондо сиздин жашооңуз бир топ толук жана бай болот. Улуу максаттар коркунучту көлөкөсүндө калтырат. Коркунучту жеңүүнүн дагы бир жолу максатка көңүл топтоо. Биз максатыбызды көрө албай калганда гана бизди коркунуч ээлеп алат. Ар жумада эң негизги болгон максаттарды жазыңыз. Алар аткарылса, сиздин жашооңуз кандай өзгөрөрүн элестетиңиз. Максаттарыңыз жөнүндө кыялданганда коркунучту сезбей тургандыгыңызды байкайсыз. Албетте, ал үчүн күнүнө бир нече мүнөт убакыт кечиресиз. Бирок коркунучка жана бекерчиликке андан да көп убакытты кетирип жатпайбызбы? Чынында бул элестетүүдөн бир нече убакыттан кийин коркунуч кайрадан пайда болот. Бирок эми сиз аны бир топ токтоо кабыл аласыз. Мындан сырткары, бул учурда коркунуч сиздин максатыңызды кайрадан элестете турган белги болот. 10 практикалык кеңеш. Эгерде сизде коркунуч болуп жатса, төмөнкү 10 пунктту окуп чыгыңыз. Биринчи, өзүңүзгө менин мурдагы коркунучтарыма эмне болду деген суроо бериңиз. Алардын эң көп дегенде 5% гана чындыкка айланганы түшүнөсүз. Сиздин коркунучтарыңыз канчалык негиздүү экендиги жөнүндө ойлонуңуз. Балким болбогон нерсеге коркуп жаткандырсыз. Экинчи, сизде ыраазычылык сезимин жараткан 5 нерсени жазып чыгыңыз. Өзүңүзгө ушуга чейин баары жакшы болгон, бул ишти да аткарамын деп айтыңыз. Үчүнчү, биз корккон нерселердин көпчүлүгү келечекте аткарылышы да мүмкүн. Аткарылбай калышы да мүмкүн. Азыркы күнгө анын эч кандай тиешеси жок. Анда эмнеге бүгүн азап тартышыбыз керек? Төртүнчү, бүгүнкү күн жакшы аяктарына, анын аркасынан кийинкиси да жакшы болоруна өзүңүздү ынандырыңыз. Жашоо ар бир күндүн тизмесинен турат. Бешинчи, эгер коркунуч абдан күчтүү болуп жатса, мүмкүн болушунча тезирээк жеңүүчү менен сүйлөшүңүз. Анын жанында сиздин коркунучуңуз жоголот. Ошондой эле тигил же бул кыйын адам мындай учурда эмне кылмак эле деп ойлонууга да болот. Алтынчы, иш менен алек болуңуз. Албетте, коркунуч болуп турганда муну кылуу кыйын, бирок зарыл. Анткени бекер отурганда бизди коркунуч эң көп ээлеп алат. Жетинчи, эч качан бул иш менин колумдан келеби деген суроону бербеңиз. Суроону башкача койсоңуз болот. Мен бул ишти кантип кылсам болот? Кандай болгондо да сиз туура чечим табасыз. 8-чи, өзүңүздүн оң элестетүүлөрүңүздү бекемдеңиз. Өзүңүз жөнүндө аягы бактылуу бүткөн окуяны ойлоп табыңыз. 9-чу, өзүңүзгө жаккан музыканы угуңуз. Коркунуч дароо жоголуп кетет. 10-чу, ийгилик күндөлүгүңүздү караңыз. Канчалык жолдуу адам экендигиңизди эстеп, жөн жерден эле кыжаалат болуп коркпой каласыз. Коркунуч ууда, дарыда болушу мүмкүн. Кээде коркунучту чектүү өлчөмдө түрткү берүүчү нерсе катары колдонууга да болот. Аны уу катары кароого да болот. Өтө көп өлчөм денени кыймылдан ажыратып, өлүмгө алып келсе, бир аз гана колдонуу күчтүү таасир эткен дары болот. Ошондуктан жеңүүчүлөр коркунучтун болушуна каршы эмес, бирок анын бүтүндөй аларды ээлеп алышына жол бербейт. Жеңүүчүлөр бир аз өлчөмдөгү коркунуч эң сонун дем берерин качан эле түшүнүшкөн. Алар өздөрүнө, эгер мен бир кадам жасаардын алдында эч кандай коркунучту сезбесем, демек бул кадам мен үчүн өтө эле кичине деп айтышат. Жеңүүчүлөр коркунучту туура жолдо баратканын айкын белгиси катары карашат.
Алар коркунуч менен келишимге келип алышкан. Аны өзүнүн жеке өнүгүүсүн кыймылдатуучу күч катары эсептешет. Кырсыктар. Жеңүүчүлөр кырсыктардан качышпайт. Жашоодо капалуу учурлар сөзсүз түрдө болоорун алар билишет. Мындан эч ким өзүн сактап кала албайт. Андыктан төмөнкү кеңештерди пайдаланыңыз. Бир нерсе боло электе эле алдын ала капалануу, энергияны жана убакытты текке кетирүү. Жашоодогу оор күндү өткөрүп жиберүү үчүн күчү да, акылы да жетерин жеңүүчүлөр билишет. Кырсык бул баарын кайрадан башынан баштоого мүмкүнчүлүк. Кырсык бул биздин жашообуздун маанилүү бөлүгү, бирок аларды издөөнүн кереги жок. Ричард Бах мынтип жазган: жибек курт акыр заман катары кабыл алган нерсе көпөлөктүн бул дүйнөгө келген учуру. Позитивдүү дүйнө таануу. Жеңүүчүлөр жаш бала сыяктуу ишенишет. Мисалы алардын жашоосун жогоруда кимдир бирөө жетектеп тургандыгына жана жашоодо болуп жаткан баардык нерсенин өз мааниси бар экендигине ынанышат. Чынында бул маани дароо эле түшүнүктүү болбойт. Кээде аны байкоо үчүн көп убакыт кетет. Кимдир бирөө үчүн мындай көз караш аябай эле момундукундай көрүнүшү мүмкүн. Бирок ага да кандай жолду сунуштоого болот? Эч кандай системасы жок эле адамдар арасында бөлүштүрүлгөн ийгилик же ийгиликсиздик жөнүндөбү? Өзүн кокустуктардын курмандыгы катары эсептөөнү каалабай, бардык нерсенин маанисин түшүнүүгө аракет кылган адам өзүн бир топ токтоо, тынч сезет. Жеңүүчүлөр бир тараптан ар бир нерсенин терең маанисин издесе, экинчи жактан алар өзүн чексиз космос мейкиндигинде күкүм катары элестетишет. Дүйнө алардын тегерегинде айланбагандыгын жеңүүчүлөр эң жакшы билишет. Алардын бардык кыялдары, коркунучтары жана кырсыктары ааламдын араң билинген жел аргысы. Алар жашоого оюн катары мамиле кылышат. Мындай оюнда кетирген кат ачылганча деле чоң мааниге эмес. Эгер сиз жеңилген күндө да кайрадан башка оюн баштоого болот. Бир караганда жогоруда айтылгандар карама каршыдай сезилет. Чынында андай эмес. Эгер жашоону оюн сыяктуу карап, ошол эле мезгилде анын терең маанисин издесе, мындай мамиле өзүндө белгилүү жеңилдикти жана туура таразалоону бириктирет. Бул болсо бизге коркунучту анчалык олуттуу кабыл албаганга жардам берет. Болуп жаткан нерсенин терең маанисине ишенүү өз кезинде өзүңө болгон ишенимди бекемдейт. Мазмунду түшүнүүгө аракет кылуу жашоого үстүнөн мамиле кылуунун алдын алат. Медалдын эки тарабы ушундай. Бири-бирисиз болушу мүмкүн эмес. Олуттуулук жана оюн бири-бирин жакшы толуктап турат. Жашоодон оюнду көрүп, ошол эле учурда анын маанисин издөө менен алек болгон адам ар кандай коркунучтар менен өзүн кыйнай бербейт. Практикалык көнүгүүлөр. Бүгүн мен өз коркунучтарымды жеңүүнү үйрөнөмүн. Ал үчүн төмөндөгү нерселерди жасашым керек. Биринчи, мени коркунуч ээлеп баратканын сезерим менен аны жеңүүгө жардам берген 10 практикалык кеңешти окуп чыгам. Экинчи, менде ыраазы болуу сезимин жараткан жок дегенде 5 нерсени жазып чыгам. Кайра-кайра жаралган коркунуч өзүнөн өзү пайда болбой, мен сырткы дүйнөгө мамиле кылуумдан көз каранды экендигин түшүнөм. Бул коркунучту каалаган убакта ыраазычылык менен жок кылып кое алам. Үчүнчү, бүгүндөн баштап коркунучка башкача мамиле жасай баштайм. Аны мен өнүгүү үчүн пайдалуу түрткү катары пайдаланам. Бир аз пайда болгон коркунуч мен жетиштүү аракет жасап, өсүп жатканымдан кабар берип турат. Эгер бир кадам жасаардын алдында бир аз коркунуч болсо, демек бул кадам мен үчүн өтө эле кичине. Төртүнчү, бүгүндөн баштап өзүмө, каалоолорума жана коркунучтарыма өтө олуттуу карабаймын. Мен болгону бир бүтүндүктүн бөлүгүмүн. 24-мыйзам. Өзүңүздүн күчтүү жактарыңызга көңүл буруңуз. Бир дарак өзүнүн кичинекей, кыйшык жана көрксүз болгону үчүн абдан жабыркайт. Жанында өскөн башка дарактар бир кыйла бийик жана көрктүү болушчу. Даракта ошолорго окшошкусу келди. Бактары шамалга кооз желпилдеп турушун каалады. Бирок ал дарак жардын кырында өсчү. Анын тамырлары таштын арасында топтолуп калган кичинекей топуракка жармашып турат эле. Анын бутактарында ызгаар шамал гана уруп турду. Күн эрте менен гана тийип, түш болгондо эле жардын ары жагына карай кетип, тоону ылдыйлай өскөн башка дарактарга жарыгын берип турчу. Дарак мындан ары өсүүгө мүмкүн болбоду. Ошондуктан ал тагдырына наразы болуп жүрдү. Бирок бир күн таң агарып, күндүн биринчи нурлары ага тийгенде, ал төмөндө жайылып жаткан өрөөнгө карап, жашоо анча деле жаман эмес экендигин түшүндү. Ал жайылып жаткан керемет кооздукту көрдү. Төмөндө өскөн дарактардын бири да бул ажайып кооздуктун 10/1 да көрө алмак эмес. Жардан чыгып турган жери аны муздан жана кардан сактап турар эле. Кыйшык сөңгөгү уюлдаган бекем бутактарысыз ал бул жерде жашап кете алмак эмес. Бул жерде өскөн башка дарактар сыяктуу эле ал да өзүнүн
кайталангыстыгы менен өз ордун ээлеп турган, ал уникалдуу болчу. Ушул ага бир топ артыкчылыктарды берип турду. Ар бир адам өзүнө берилген сапаттар жана жөндөмдүүлүктөр менен жашап үйрөнүш керек. Көңүлдүн борборун бизде бар, жасай алган жана түшүнгөн нерселерге буруу керек. Тилекке каршы адамдар көп учурда өздөрү жасай албаган, түшүнбөгөн, өздөрүндө жок нерселерге көп көңүл бурушат. Мааниси жок кыялдар. Көпчүлүк адамдар эгерде алардын көбүрөөк таланты жана жөндөмдүүлүктөрү болгондо, жашоо бир топ жеңил болмок деп эсептешет. Мисалы, ооруп калган адам эгер анын ден соолугу бекем болгондо, жашоо кыйла жөнөкөй болмок деп ойлонот. Бирок ал кандай болсо ошондой. Балдарын жалгыз баккан эне балдары менен көбүрөөк убакыт өткөрүүнү каалайт. Бирок буга анын убактысы жок, иштеш керек. Эгер сиздин жылаажындай үнүңүз же башка бир көркөм талантыңыз болгондо, жашоо оңой болот эле деп эсептейсизби? Андай эмес деп ойлойм. Ар бир ийгиликтин өзүнүн баасы бар. Бирок эң негизгиси, биз өзүбүздө бар гана таланттарга ээбиз. Эгерде сиздин көбүрөөк акчаңыз, бекем ден соолугуңуз, сүйүктүү аялыңыз болсо, жашоо жакшыраак болмок деп ойлойсузбу? Жок, сизде дагы башка көйгөйлөр жаралмак. Өзүңүздө бар нерсени пайдаланып үйрөнүңүз. Табият сизге эмнени берсе да, аны өзгөртүүгө мүмкүн эмес. Өмүр бою кээ бир адамдарга талант жана жөндөмдөр башкаларга караганда көбүрөөк экендигин белгилеп турууга туура келет. Адилеттүүлүктү орнотуунун кереги жок. Биринчиден, өз таланттары үчүн адамдар кандай баа төлөй тургандыгы бизге белгилүү. Экинчиден, бизде да башка адамдарда жок талант жөндөмдүүлүктөр бар. Чындыгында жөндөмдөр өтө деле чоң роль ойнобойт. Өзүбүздө бар нерсени кандай пайдалана тургандыгыбыз бир топ маанилүүрөөк. Сиз күн санап жаңы жөндөмдүүлүктөр жөнүндө кыялданып отура беришиңиз мүмкүн. Бирок бул сиздин келечегиңизди эч кандай өзгөртпөйт. Мында да покер оюну сыяктуу картадан жолу болгон адам кыска убакытка гана ийгиликке жетишет. Аягында оюнду жакшы түшүнгөн, үйрөнгөн адам гана жеңип чыгат. Эгер сизде башкаларда бар талант жок болсо, болгону башка жолду гана тандап алыш керек. Бир окуучу мектепте англис сабагынан абдан кыйналат. Ага мектепте англис тилин окуткан методика гана туура келген эмес. Ал жетишүү жагынан класста эң акыркы болуп, тилге жөндөмү бар башка окуучуларга абдан көзүкүүчү. Анан ал бир нече жыл АКШда да жашап калды. Бүгүн ал англис тилинде бардык классташтарына караганда мыкты сүйлөйт. Кеп жөндөмдүүлүктө гана эмес, биз аларды кандай иштетишибиз маанилүү. Эмгекти сүйүү жөндөмгө караганда маанилүү. Башкалардын талантын ашыра мактай берүүнүн кереги жок. Биз ал таланттын канча бөлүгү күжүрмөн эмгек, канча бөлүгү талант экенин так билбейбиз да. Жеңүүчүлөрдүн баары бир нерседе пикири бар. Ар кандай улуу жетишкендик биринчи кезекте эмгектин натыйжасы. Көпчүлүгү бул бекемдөө менен макул келишпейт. Анткени бул алардын негизги козырдан ажыратат. Талант жок болгондон кийин тер төгүп эмне кылам? Кандай карта туш келгенине карабастан ута аласыз. Балким бул үчүн көбүрөөк убакыт жана тер төгүү талап кылынышы мүмкүн. Бирок сиздин чечкиндүүлүгүңүз жана чыдамдуулугуңуз жетсе, максатка жетүүчү жол дайыма табылат. Эгер бул жолдо тоскоолдук кездешсе, сиз аларды аттап өтүппү, сойлоп өтүппү, кууп өтүппү, айтор чече аласыз. Жол болууга гана үмүттөнгөн адам биринчи эле тоскоолдуктан өзүн жоготуп токтоп калат да, картанын жолдуу түшүшүн күтүп тура берет. Азыр кайсы жерде турсаңыз, ошол жерден баштаңыз. Азыркы кырдаалга маани бербеңиз. Эмне иш кылганыңызга карабастан, кечээге караганда бир аз жакшыраак кылууга аракет кылыңыз. Ушинтип күндөн күнгө кырдаалдын жакшы жакка өзгөрүшүн күтпөңүз. Өзүңүзгө керек шартты өзүңүз түзүңүз. Күчтүү жана алсыз тараптар. Ар бир адамдын күчтүү жактары жана кемчиликтери бар. Көпчүлүк адамдар кемчилигине гана көңүл бурушуп, баардык ийгиликсиздин себебин дал ушунда деп ойлошот. Бул адамдар үчүн жакшы жаңылык бар. Адамдын кемчиликтери ийгилик үчүн эч кандай мааниси жок. Эң күлгүн түстүү бадал тикенеги аз бадал эмес, кооз гүлдөр өскөн бадал. Кемчиликтеринен арылып эле эч ким байып кеткен эмес. Сизди жок кыла алган кемчилигиңиз эмес, жетишкен жактарыңыз байкалып турат. Эгер сиз өзүңүздө кайсы бир кемчиликтин жеңсеңиз, аны менен эмнеге жетиштиңиз? Бир кемчилигиңиз азайды. Ошондой эле, мында сиздин акчаңыз да, ийгилигиңиз да көбөйбөйт. Инсандыгыңыздын күчтүү жактарын өнүктүрмөйүнчө орто заар адам боюнча кала бересиз. Ушул гана сизге байлык жана өнүгүүнү алып келет. Өз кемчиликтериңиз жөнүндө өтө көп кабатыр болбоңуз. Канчалаган адамдар ушундай эле кемчиликтер менен жашап, ийгиликке жетишип эле атышат. Албетте аларды такыр эле көзгүлбей коюуга болбойт.
андай болгондо алар ийгиликке жетүүгө тоскоол болуп калышы мүмкүн. Бирок сиз ар дайым чечим таба аласыз. Эгер бухгалтердик эсеп боюнча жакшы билбесеңиз, жакшы бухгалтерди жалдаңыз. Ал сиз тараптарыңызды өзүңүз үчүн жаңы жол тандап, дал ушул тармакта күчтүү болгон адамдар менен биригүүгө шанс катары караңыз. Күчтүү жактарыңызга көңүл топтоп, алыңыздын жетишинче аларды өнүктүрүңүз. Ушуга окшош артыкчылыктарды көрсөткөн адамдарды таап, алар менен биригип, алардан үйрөнүңүз. Сиздин ишиңиз сизди өмүр бою коштойт. Убакыттын өтүшү менен сиз кабыл алган шарттарга өзүңүз жоопкерчиликтүү экениңизди түшүнөрүңүз айкын. Бул жакшы шарттарга да, жаман шарттарга да тиешелүү. Баардык алардын бирдигинен жана кийин кандай болорунан көз каранды. Убакыттын өтүшү менен балким сиздин жаңылышыктыктарыңыз жана жеңилүүңүз да кандайдыр бир мааниге ээ болуп калышы толук ыктымал. Бул жерде карта оюнундай. Өзүнчө алынган карта жакшы да, жаман да болбойт. Колуңуздагы болгон карталардын биримдиги гана жеңериңизди же жеңилишиңизди аныктайт. Эгер сиз жашооңузда бир нерсени өзгөртө алсаңыз, анда өзгөртүңүз. Кээ бир нерсени өзгөртүү узак болушу мүмкүн, а балким такыр мүмкүн эмес болушу да ыктымал. Бул фактыны эске алыңыз. Эң негизгиси бир шарттарды башкасынан айырмалап үйрөнүңүз. Көйгөйлүү маселе сыяктуу көрүнгөн кырдаалдын аркасында жашынган мүмкүнчүлүктөрдү көрө билгенге аракет кылыңыз. Башкалар узакка чейин шылдыңдап күлгөн нерселер бир күн сиздин колуңузда көзүр болуп калышы мүмкүн. Өзүңүздү башкалар менен салыштырбаңыз. Биз өзүбүздү башкалар менен дайыма салыштыра беребиз. Анткени аларга салыштырмалуу мыктыраак көрүнүүнү үмүттөнөбүз. Мындай салыштыруулардан кээ бир нерседе артыкчылыгыбыз, кээ бир нерселерде кемчилигибиз бар деген жыйынтыкка келебиз. Биринчиси да, экинчиси да бизге эч кандай пайда алып келбейт. Эгер өзүбүздүн артыкчылыгыбызды байкасак, эрксизден аны артыкчылыгыбыз деп түшүндүрөбүз. Балким биз салыштырган адам өнүгүүсү токтоп калган адам болушу мүмкүн. Андай болсо, биз башкалардын ийгиликсиздигине жашынгандай болуп калабыз. Эгер башкалар менен салыштырууда утулуп жаткан болсок, мунун деле пайдасы аз. Бизден тигил же бул тармакта артыкча турган адамдар дайыма болот. Бул учурда биз өзүбүзгө болгон ишенимибизди жана чечкиндүүлүгүбүздү жоготуп алышыбыз мүмкүн. Эгер биз көңүлүбүздү өзүбүзгө гана топтосок, бул биздин кайталангыс өзгөчө экендигибизди түшүнүүгө жардам берет. Ошондуктан ар кандай салыштыруунун кереги жок. Өзүңдү жеке талаптар менен гана баалоого болбойт. Өзүбүздү башка адамдар менен эмес, келечекте ким болгубуз келет, келечектеги өзүбүз менен салыштыруу керек. Кайталангыстык. Сизде адам башка жок. Эч ким өз жашоосунда дал сиздикидей маселелерге учурабайт. Сиздин бөтөнчөлүгүңүз жеке тажрыйбаңыз менен жөндөмүңүздүн биримдигинен билинет. Мен ушуга чейин кылган нерселерди башкалар деле кылып коймок деп каршы болушуңуз мүмкүн. Биринчиден, буга кепилдик жок. Экинчиден, кандай болгондо да сиз муну жасадыңыз. Башка бирөө эмес, дал ушул сиз. Дайыма ушундай болот. Бир да адам жашоодо сиздин ордуңузду ээлей албайт. Сиз башкалар менен өзүңүздү канчалык аз салыштырсаңыз, ошончолук өзүңүзгө көбүрөөк көңүл топтоп, бөтөнчөлүгүңүз жана андан пайда болгон артыкчылыктарыңыз ошончолук айкыныраак болот. Башка бирөөнүн артыкчылыгы сизде болушун каалап кереги жок. Андан көрө өзүңүздүн жеке күчтүү сапаттарыңызды өнүктүрүңүз. Сиз өзүңүздүн башкалар менен салыштырганда көбүнчө кызганыч жана көрө албастыкка окшогон терс сезимдер пайда болот. Көрө албастыктын пайда болуу себеби башкалардан бир нерседен кем болуп тургандыгын түшүнүү. Ушинтип бул сезимдин пайда болуу өбөлгөсү болуп өзүңө болгон ишенимдин жетишсиздиги эсептелет. Өзүн кем сезип турган адам анын ою боюнча жогорураак деңгээлде турган адам менен сүйлөшүүгө аракет кылат. Бирок ар кандай деңгээлде турган адамдардын сүйлөшө алуусунун эки гана жолу бар. Же сизден жогору турган адамдын деңгээлине көтөрүлүүгө умтулуш керек, же аны төмөнгө өзүңүздүн деңгээлге түшүрүү керек. Же жаныбыздагы бардык дубалдарды көчүрөбүз, же өзүбүздүн дубалыбызды курабыз. Бийик деңгээлде көтөрүлүшүнө ишенбеген адамдар башкалардын мойнуна айып, кемчиликтерди илүү менен аларды да төмөн түшүрүүгө аракет кылышат. Көрө албастыкта эң жаманы ийгиликтүү адамды төмөн түшүрүүдө эмес, көрө албаган адам өзүн өзү өнүгүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыратып койгондугунда. Өзү жогорураак деңгээлге өсүүгө аракет кылуунун ордуна бүт күч кубатын, энергиясын башкаларды өзүнүн деңгээлине түшүрүүгө жумшашат. Кызганыч. Өтө көп кызгануу өзүңө жана күчүңө болгон күмөн саноонун бир түрү. Бул сезим көрө албастык сыяктуу эле өзүңдү бирөө менен салыштыруудан пайда болот. Көптөгөн үй бүлөлөрдө кызганычтын айынан жагымсыз уруш талаштар болот.
Бул жерде эң өкүндөрө турган нерсе кызганган түгөй сүйүктүүсүнүн көңүлүн өзүнө көбүрөөк бурдуруунун ордуна бүт күч аракетин анын эркиндигин чектөөгө жумшайт. Эртеби, кечпи сиздин түгөйүңүз кызганыч бул сиздин алсыздыгыңыздын белгиси экенин түшүнөт. Жыйынтыгында кызганыч эмнеге каршы күрөшсө кайра ошого алып келет. Ал жубайларды бири-биринен алыстатат. Кызганыч чыныгы сүйүүнүн белгиси деген жаңылыш ой бар. Бул жалган, коркунуч жана көз карандылык бийлик кылган жерде чыныгы сүйүү болбойт. Сүйүү эркиндик сезимин тартуулайт. Ал эми кызганыч чектеп, кысып, ууктаганга аракет кылат. Кызганыч менен жабыркаган адам өзүндө болгон ишенимди башка адамдын ага жасаган мамилесинен топтойт. Бул үчүн ага кандайдыр бир жол менен башка бирөөнүн басынтып турушу керек. Ошондо ал өзүнүн маанилүүлүгүн сезет. Ошол эле убакта ал түгөйүнүн анын таштап кетүүсүнөн коркот да ага бир мүмкүнчүлүктөрдүн баарын пайдаланып жабышат. Жан дүйнөсүнүн тереңинде өзүн толук кандуу сезбей, өзүн жек көргөн адам бул сезимин башка адамдарга да өткөрөт. Наркоман ар дайым баңги затын издеген сыяктуу эле кызганчаак адам да өзүндө бул жок кылуучу сезимдерин козуткан себептерди издей берет. Эгер көрө албас адам байдын жакырланып калышын кааласа, кызганчаак адам өзүнүн да өзү сүйөм деп ойлогон адамдын да бактысын бузат. Албетте, түгөйүнүн ишенимине кыянаттык кылып, ала жипти аттаган адам да болушу мүмкүн. Бирок күч менен жаныңда бирөөнү кармоо жакшы нерсеге алып келбейт. Эгер эки адам бири-бирине дал келбей, муктаждыктарын канааттандыра албаса, анда алардын ажырашып кеткени эле дурус. Өзүн да, сизди да баалабаган адамдын эркиндигин чектөө менен басынып не кереги бар? Кызганчаак адамдын сезимдерин түшүнүп, анан дагы анын талаптарына көнүп пайдасы жок. Эч ким эмес, ал өзү гана өзүн дарылай алат. Кызганыч менен жабыркаган адам көңүлүн өзүнө жана өзүнүн күчтүү жактарына топтоп үйрөнүшү керек. Ал өзүнүн артыкчылыктарын, күчүн түшүнгөндө ыраазычылык, бакыт жана тынчтыкты гана сезип калат. Кызганыч үчүн анын жан дүйнөсүндө орун да калбай калат. Балким сиз кырдаалды дароо өзгөртө албашыңыз мүмкүн. Бирок убактыңызды жана энергияңызды жакшыраак шарттын келишин күтүп отуруп кетирбеңиз. Азыр аракет кылып баштаңыз. Сиз өзгөртө албаган нерселер бар. Анткени алар сиздин бийлигиңизде эмес. Аларга күч кетирбеңиз. Өз аракетиңизди сиз таасир эте ала турган, теске ала турган нерселерге топтоңуз. Жеңүүчүлөр өз жашоосун колунда бар гана боектор менен кооздошот. Бирок алар аны өтө чебер жасашат. Практикалык көнүгүүлөр. Бүгүн мен өзүмдүн күчтүү жактарымды өнүктүрүүнүн үстүнөн иштейм. Ал үчүн буларды кылышым керек. Биринчи, менин ийгилигим менин таланттарыман эмес, аларды кандай пайдалангандыгымдан көз каранды экенин моюнга алам. Тагдыр мага өгөй баласындай мамиле кылды деп наалыбайм. Экинчи, мен өзүмдүн күчтүү жана алсыз жактарымды жазып чыгам. Кемчиликтеримди жоюунун жолун табам. Бирок көңүлдүн борборун күчтүү жактарыма топтоп, өзүмдү бул иште мага жардам бере ала турган адамдар менен курчайм. Үчүнчү, жашоо шарттарымды талдап, эмнени өзгөртүүгө боло тургандыгы жөнүндө ойлоном. Анан ага жараша план түзөм. Анда белгиленген иш аракеттердин кийинкиге калтырбай дароо аткарууга киришем. Төртүнчү, мен өзүм өзгөртө албаган шарттарды эске алам. Бүгүн жамгыр жаап турса да жылмайып жүрөм. Менин кабагымды түйгөнүмөн жамгыр токтоп калбайт. Бешинчи, кызганыч жана көрө албастык сезимдер менде канчалык бар экенин текшерем. Бул сезимдерди жан дүйнөдөн сууруп салууга болбойт. Бирок мен өз оюмду өзүмдүн күчтүү жактарыма топтоп жатып, алардан акырындап кысып чыгарып таштайм. Жазуу түрүндө эмне үчүн өзүмдүн кайталангыс эсептейм деген суроого жооп берем.